Саркоргон районуна караштуу номер 9-Жалал Асанов атындагы орто мектебинин 11А классынын окуучусу Шермамат кызы Зияна. 2020 жыл 23-сентябрь кыргыз тили мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганына 31 жыл болуп турат. Тактап айтканда 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу жыйынынын тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили болсо расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тили менин калдырарабар. Буга чейин айтты дала якындар, антсе дагы айта турган акым бар. Кыргыз болуп төрөлгөндөр кыргыз тилин унутууга айтчы кандай акыл бар. Кыргыз болуп орусчалап сүйлөгөн, өз баласын орусчалап тилдеген. Кыргыз болуп кыргыз тилин сүйбөгөн, арабызда улан кыздар жок бекен. Салам менен приветтин айырмасын билбеген. Казактарга карачы, казакча койруклары, өзбектерге карачы, өзбекче да ырлары. Орусчалап бийлегин деп, орусчалап сүйлөгүн деп, силерди ким кыйнады? Эл аралык тилдерге сен болушпа. Бакыт нуру мына ушул ата конушта. Орус тилин төмөндөтпөйма бирок, ой булбулду кантип айтам орусча. Чындыкты айтам, сөзүмдү көп бөлбөгүн. Чый түкүрүп сөзүмдү жаман көрбөгүн. Кана айтчы кыйын Кытай тилинде. Кантип айтам барпакындын мөлмөлүн. Чаарчыктай жоо тураган садага, чочун элди эңсеп суусап самаба. Кыргыз тилде жомокторун жоопурап, кытайча сен айта албайсың балаңа. Кыргыз дебем, кыргыз үчүн күйбөгөн максатты. Кыргыз дебем, элди бөлгөн, жерди бөлгөн акмакты. Кыргыз дебем, сатып жүргөн өз мекенин тамташты. Кыргыз дебем, өз тилинде сүйлөбөгөн акмакты.